Саламатсыздар, назарыңыздарда эл аралык жаңылыктар. Студияда Мадина Айдарова. Бразилиядагы Сан-Паулу штатында жеке менчик учак жарылды. Анын ичинде Бразилиянын президенттигине ат салышып жаткан чиновник Эдуарду Кампуш бар болчу. Кампуш менен бирге жубайы, баласы жана 3 жардамчысы учуп бара жатышкан. Аман калгандар жок. 49 жаштагы аткаминер октябрда боло турган шайлоого Пернамбуку штатындагы социалисттердин атынан чыкмак. Рио-де-Жанейродон Сантушка учуп бара жаткан учак элдер жашаган кварталга коноор алдында кулап түшкөн. Учак гимназияны жана 2 үйдү бузуп, 10 киши жаракат алгандыгы тууралуу маалымат бар. Эксперттер муну божомолдоп аба ырайынын жаман болушуна байланыштырууда. Бул иш боюнча иликтөө иштери жүрүп жатат. Гуманитардык жүк өткөрүлбөшү тууралуу Киевдин эскертүүсүнө карабай 280 автоунаа Украинага жакындап келатат. Украина өкмөт башчысы Арсений Яценюк гуманитардык жардам эл аралык кызыл чырым уюмунан гана алынаарын билдирип, Орусияны эки жүздүүлүк кылууда деп айыптады. Украина ар кандай гуманитардык жардамды кабыл алат, бирок ал эл аралык укуктун алкагында гана кызыл чарым уюмунан келсе деп айтты. Орусия өз кезегинде автоунаалардын багыты Киев менен макулдашылганын, чек арадан өтөр замат ал эл аралык кызыл чырым уюмунун байкоосу менен жүрөөрүн билдирүүдө. Украина жана Батыш өлкөлөрү гуманитардык жүк жеткирүү шылтоосу менен Орусия чыгыш Украинага аскерлерин киргизет деп чочулоодо. Оған президенттигине талапкер Ашраф Гани атандашы Абдулла менен бийлик бөлүштүрүүнү күмөнгө салып, эки ортодогу келишим такталууга тийиш деди. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри бюллетендерди кайра саноонун жыйынтыгы кандай болоруна карабай, эки талапкерди бийликти бөлүшүү келишимине түрткөн. Ал келишимге ылайык экинчи орунду алган талапкер аткаруу бийлигин жетектеп, аскер жана атайын кызматтардын башчыларын президент менен кошо көзөмөлдөөгө тийиш. Ашраф Гани 12 августтагы билдирүүсүндө кош бийлик мүмкүн эмес деген. Оганстандагы президенттик шайлоонун биринчи айлампасындагы Абдулла эң көп добуш алса, экинчи айлампада Ашраф Гани жеңип чыкканы кабарланган. Абдулланын талапкерлери шайлоо бурмаланган деп айыпталып, натыйжада добуштарды кайра саноо жүрүүдө. Грузиянын башкы прокуратурасы мурунку президент Михаил Саакашвилиге жаңы айыптарды коюп, ал 2009 жылдан 2013 жылга чейин 5 миллион долларды туура эмес сарптаган деп билдирди. Айыптоо боюнча Саакашвили жогорку даражалуу кызматкерлердин коопсуздугун камсыздоо үчүн бөлүнгөн мамлекеттик каражатты үй бүлөсүнө, жора жолдошторунун шапар тебүүсүнө жумшаган. Эгерде аны күнөөлүү деп табышса, 11 жылга эркинен ажыратылат. Саакашвили кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп буга чейин эле айыптар коюлган. Бирок ал айыптоолорду четке кагып, чет өлкөдөн келбей жүрөт. АКШнын мамлекеттик катчылыгы жана 4 сенатор айыптоолор боюнча тынчсыздануусун билдирген. Грузин бийлиги адилет жана ачык сотду убада кылууда. Нури Аль-Маликинин кызматтан кетүүсүнө басым жасалууда. Ал өзү соттун чечими менен гана өкмөт башчылыктан кетерин билдирүүдө. Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Айдар Аль-Абадинин Ирак өкмөт башчылыгына көрсөтүлүшүн 13 августта кубаттады. Коопсуздук кеңеш тез арада жана конституциялык мөөнөттө өкмөттү түзүүгө, саясий күчтөрдү болсо тынчтыкты сактап, саясий жол менен маселени чечүүгө үндөдү. Ирактын президенти Фуат Масун өкмөт түзүүнү 11 августта Аль-Абадиге тапшырган. Ирактын негизги динаятчыларынын бири Аятолла Али Аль-Систани жаңы өкмөт башчысынын шайланышын кубаттоого алды. Израиль жана Газа тилкесин башкарып жаткан Хамас кыймылы тынчтык келишимин дагы 5 күнгө улантууну чечишти. Бул чечим Каирде өткөн сүйлөшүүлөрдөн соң кабыл алынды. Келишим үзгүлтүккө учуроосу мүмкүн. Израиль бийлигиндегилер эски келишим бүтөөрүнө 2 саат калганда өлкөнүн түштүгү ракеталык аткылоого дуушар болгонун маалымдашууда. Өз учурунда Хамас кыймылы биздин бул аткылоого тийишебиз жок деп айтышууда. Египеттик ортомчулар эки тараптуу биротоло жараштыруу үчүн болгон аракеттерин жасашууда. Палестин делегациясынын төрагасы тынчтык келишими сүйлөшүүлөргө тоскоол болбоосу үчүн кабыл алынды деп кошумчалады. Ушуну менен бүгүнкү жаңылыктар топтому аягына жетти. Саламатта болуңуздар.